Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 2-июль 2023 жыл. Мен Бишкек шаар Ак-Ордо конушунда жүрөм туугандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Гагарин жана Ашырматов Рыскулбек көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түштүктү карайласаңыздар, Ашырматов Рыскулбек 6-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден шаардын бутубусуна жүргөн маршрутка автобустар толтура эле бар. Дагы эмне маалымат? Барып калган маалыматты бир чекеден сиздерге берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле түндүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле түштүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин жалпысынан жердин аянты 4 соток дарек. Ашырматов Рыскулбек 6-даректе жайгашкан. Дагы эмне маалымат? Мынакей жолдор орто кеңдикте, түз түшсөңүздөр жана көргөзгөн Гагарин көчөсү бул жагында. Дагы бир чоң көчө туугандар. Бул көчө Ак-Дөөлөт көчөсү. Жана ошондой эле үйдүн ары жагы чоң мектепке пландаштырылган көптөгөн гектар жерлер, мектеп садикке расчет алынган. Анан суу бар, электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуптур туугандар. Азыркы учурда балдар Тагай биге мектепке барышат, бирок үйдүн жанында эле чоң мектептер үчүн расчет алынган жер. Жана көчө тараптан көрүп турсаңыздар дарбаза, бул жагынан калитка. Бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн короосу. Жана айткандай жердин аянты 4 соток, документтер боюнча кызыл китеби бар. Алды тараптары дагы мондай бош, кос постройкага келген жай. Бул жагында склад жана бул мынакей узун туурасы 10го 9 болгон 2 этаж үйүбүз туугандар. Стенасы газоблок жана сейсмопояс колонналары коюлган. Андан ары бул жактагы могу бош жер мектептин садик фаптардын жери. Ал жагы Элмирбек Иманалиев, анан ал жагы Эркин Тоо жана Ак-Ордо 3 болуп кетет. Азыр биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн сиздерге, андан соң короосун ачып калган маалыматтарды бир чекеден берем туугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Мынакей бул үйүбүздүн кире бериши туугандар. Прихожка жана коридор. Бул жактан түзөтсөк чоң зал, сол тарапка карай кирсек бир спальный бөлмө. Түштүк тарабынан жана чыгыш тарабынан терезе орнотулган. Көрүп турсаңыздар ремонт. Потолок гипсокартон туугандар. Андан ары бул тарапка карай жүрсөк душ, раковина суу чыгарылган, аристон менен жылыйт. Бул жакта жаткан өзүнчө бөлмөдө. Андан ары оң тарапта туугандар. Окей. Мондай экинчи ачып кеткен тепкичтер үчүн жай калтырылган. Түз кирсек чоң зал. Чоң зал туугандар. Түштүк тарабынан панорамный терезелер, чоң бийик. Батыш тарабынан да терезелер туугандар. Бул жакта мынакей кухонный мебель, электрический газовый плита туугандар, раковина орнотулуп суу чыгарылган. Ушундай. Эми дагы эмне маалымат? Короосун ачып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мен хали сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Бул жакта склад мынакей жеңил конструкция менен салынган. Үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Экинчи этажда деле терезелер орнотулган. Экинчи этажда мынакей бул жакта деле экинчи этажда чоң панорамный терезелер, биринчи этажда деле панорамный терезелер. Кыш айларында күн тийип, үйдүн жылуулугуна жакшы эле салымын кошот дейт үй ээси. Андан ары бош жерлер, негизи кос постройка кылсаңыздар келген атат. Эң эле батыш чек арасы бул жерге чейин. Анан жана айткан мектептин, садиктин жайлары мына ушул болуп турганда. Үйүңүздөрдүн жанында эле жакын аралыкта мектеп, садиктер түшөт. Ал үйдүн бул батыш тарабы, бул жагында бир аз жер жемиш бактар. Наркы кошуна менен болгон аралыкта көргөзө кетейин.
кийинки кошунаме болгон аралык үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Фундаменти деле бийик экен токундар. Окей. Фундаменти деле бийик. Сапаттуу болуп өзү үчүн коюп, өзү үчүн салган үй дейт үй ээси. Так, бул үйдүн баасы $85,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга эшител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.